Кышкы кооздукка бөлүнгөн бактарактар. Бирок алардын кооздугунан да мааниси чоң. Климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөштө алардын ролу өтө маанилүү. Кеп бактарактарды жөн гана тигип коюу жөнүндө эмес, бул туура жерге туура бакты отургузуу. Көлөмдүү бактарактар көмүр кычкыл газын атмосферадан сооруп алат. Буга кошумча абаны булгаган заттардан арылуу үчүн шаардын ичинде дарактарды жыш тигүү өтө маанилүү. Канчалык бактар жыш жайгашса, сиздин дем алууңуз ошончо жеңил болот. Бул НАСАнын картасынан жайында бактарактар көмүр кычкыл газын сиңирип алып жатканын көрүүгө болот. Жыл сайын Лондондогу Кью бакчасындагы бактар абадагы тонналаган көмүр кычкыл газын өзүнө сооруп алат. Бул жерде миңдеген сейрек кездешүүчү жана экзотикалык дарактар бар. Аларды карап өстүргөн багбан дарактарды колдонууда чек жок дейт. Бак-дарактар бизге жашоо берет десем жаңылышпайм. Алар биздин дем алуубузга керектүү кычкылтекти берет. Ал эми биз бөлүп чыгарган көмүр кычкыл газын өзүнө сооруп алат. Ал эрозияны да алдын алат. Бактар мыкты желдеткичтер жана атмосфераны булгандуу заттардан тазалайт. Аны менен бирге кооздукту берет. Бүгүнкү күндө бизге мааниси өтө чоң болгондуктан бак-дарактарды өстүрүү актуалдуу. Ал эми окумуштуулар абанын кирдешин жөнгө салууда бактарактардын мааниси чоң деп айтып келишет. Бирок эгер биз туура бакты туура жерге отургузсак, пайдасын көбүрөөк көрө алабыз.